Салам көрүүчү. Бул сюрприз программасы. Барыңыздарга салам. Биз азыр Оштон өзгөндү көздөй бет алганы жатабыз. Анда бизден алыстабай туруңуздар. Биз кеттик. Ооба Бектур, жаман тегиз экен жолдор. Мындайда жаңы талап айылында бат жетип калабыз го, чиркин чарчабай элечи. Качан жетет экенбиз, кетип атабыз иши кылса. Вот так, пойдешь. Потом резкий, пойдешь. Потом умрет, потом трасса. Жетип келдик. Өзүнчө бир касиеттүү кооз жерлердин бири. Айылдын ичинде момундай көрүп атканыңыздардай ойлар жүрөт. Менимче уюштуруучу эжебиз дагы чыкты окшойт. Келдик. Көздөлгөн дареке акыры жетип келдик. Салам, сүйүктүү телекөрүүчү. Бул сюрприз программасы. Биз жаңы тала айылындабыз. Эң кызыктуу учурларды, жакшы маанайларды сиздер үчүн тартуулайбыз. Анда биз баштадык программаны. Ох, туугандар, көрүүчүлөр, таза аба, кооз жер, жакшы маанай. Унааларды бекиткенден соң биз мына үйгө дагы кирип келдик. Жанына келдик. Азыр эмче Гүласел эжебиз бизди күтүп атат, уюштуруучу катары. Эже, саламатсызбы? Байрамыңыз менен. Рахмат. Ден соңуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы кандай болуп атат? Жакшы, Кудайга шүгүр. Маанай 5. Силерди күтүп чыдамсыздык менен отурдум мен. Биз дагы жетип келдик, акыры издеп атыпчы. Бул жакта кимдер бар? Азыр көбүнчө эжем, сиңдилерим, биялдар бар, таскасы, анан кошуналарыбыз бар, билишпейбиз. Биялдар билет, анан кошуналар апам билбейт. Анда киребизби? Киребиз. Азыр өзүнчө бир чоң майрам, анткени Салима энебиз бүгүн өздүк майрамы 83 жашка толуп отурат. Дал ошол толуган күндү утурлай бүгүн баардык туугандары, жакындары, кыздары, күйөө балдары чогулушкан. Көпчүлүгү менимче билбейт, жакшы бир таасирлер калат. Казандар кайнап атат. Иш кылса сон майрам болуп атат бүгүн. Анда эмесе киребиз. Урматтуу көрүүчү, Бектур, менин жаныма келсең, бул жакта чыдамсыздык менен күткөн жакындары бар, неберелери бар. Менимче жакшы маанай, жакшы учурлар болуп атат. Анда кирип барабыз. Саламатсыздарбы? Оштон телеканалы сюрприз көрсөтүүсү. Биз Салима энекебиздин бүгүнкү өздүк майрамы менен, тактап айтканда 83 жашка толушу менен кызуу куттуктап келдик. Жалпы Оштон телеканалынын атынан, жеке өзүмдүн атыман жана дагы бизди Кыргызстанда күзөтүп аткан жалпы кыргыз элинин атынан куттуктайбыз. Кол чаап коелучу кана. Салима энебиз ким? Мен жанына өтөйүнчү. Салима энебиз. Кана уруксат берсеңиздер өтүп бир куттуктап коеюн. Энеке, майрамыңыз менен. Болсун, айна. Келиң, өпүп коеюнчу. Сиздин жашыңызга жетели. Ооба, нанай. Туулган күнүңүз менен. Болсун. Өздүк майрамыңыз кут болсун. Болсун. Бүгүнкү маанайыңыз кандай болуп атат энеке? Аябай жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр, балдарым бар экен, неберелерим, чеберелерим бар экен. Ушулардын астында ушинтип жүрсөм, кана. Силер ham ушундай болуп жүрө бергиле. Рахмат. 83 жашка толуп турсуз. Ооба. Бүгүн ушул бул сюрприз программасын негизи күттүңүз беле же кимдир бирөө сизге айтты беле, айтпады беле? Эч ким айткан жок мага. Билген жоксуз. Билбейм. Мен беймарал отурганмын. Мен балдарым, кыздарым уюштуруптур да ошону. Кудайга шүгүр. Мен калла шүгүр. Негизи биз да байкап атабыз да, сиздин ол кыздарыңыз сизден татыктуу тарбияны алыптыр. Сизге болгон баягы жакшы маанай тартуулоо үчүн ар кандай бир аракеттерди көрүп атыптыр да, анан жыл сайын ушундай нерселерди уюштуруп турчубу кыздарыңыз? Эми бул эл урушуп атат. Эми жалган айтып эмне керегим бар? Мен буларга айтпайт элем да, өткөрбөйм кой, жөн силерди кыйнагым келбейт деп. Анан булар өздөрү мага айтпай, сюрприз кылды да. Энекеңизди урматтап, кол чаап коюңуздарчы. Баракелде.
эми уюштуруучу катары Гүласал эжебиз, анын ичинде баардык уул кыздарыңыз бар. Ал эми дал ушул уул кыздарыңыздын атынан биз куттуктап келип отурабыз десем менимче туура болот. Ал эми Гүласал эжебиз биз менен байланышып, дал ушул нерсени уюштурду. Эми эжекебизге сөздү беребиз. Апасына калоо тилегин айтып, анан кантип уюштурду, качантан бери пландап жүрөт, чыныгы сюрпризби, ишендиби, ушул тууралуу бир-эки ооз сөз айтып берсин анда. Келиңиз. Буну өзү ойлонуп эле жүрдүм эле, ушу чындыгында мен уюштурдум десем дагы болот. Ошо бир туугандар менен сүйлөшүп, баарлашып уюштурдум. Сага ишенбей кайра чалып көрдүм. Ушу уюштуруп алып уят болуп каламбы деген ойлор пайда болду. Ооба. Şu apamın den soluğu çın bolsun, ömrü uzun bolsun, peşenebizde bar bolsun. Бүгүн жалпы коноктор менен биргеликте, жалпы көрүүчүлөр менен биргеликте Салима энекебиздин жеке жашоосуна токтолобуз. Жана дагы анын болушунча баардыгыбыз биргеликте жапырт маанайын көтөрөбүз деп ишенебиз. Анткени жашоодогу кээ бир мүмкүнчүлүктөр бир гана жолу берилет. Ошол мүмкүнчүлүктү бүгүн туура пайдаланалы. Тура бериңиздер. Siz улуу кыз экенсиз да, улуусу. Эң чоңу. Анан ошол эне катары эң жакшы көргөн, баалаган сапаты кайсыл? Айта аласызбы? Айта алам. Эң жакшы сапаты ушу канча ичинде буулуп турсаң билгизбейт. Ушу жакшы өзүнчө күлүп эле бизди ушу жакшы сөз менен эме кылат да. Болгонун ушу бетке айтып таштаган жери жакшы. Мен байкадым, энем аябай мындай ачык мүнөз экен, сиз айткандай кошулам. Анан сиз токтоо аял экенсиз да. Токтоо мындай сабырдуу сезилип атасыз да, көрүнүп атасыз. Анан сиз энекемдин кайсыл мүнөзүн мындай тарткансыз? Билбейм, мен көбүрөөк ушу атама окшоп калган ошо пародам деле. Мен көбүрөөк ушу атама окшоп кетем да. Апам мындай күлдүргөн эме жагын деле тарта албадым. Апа эми ушу сиз биздин пешенебизге бар болуң. Дайым эле ушу султандын эшигин ачып туруң. Ушул үкам да ушу талаада жүрөт. Ушу ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Ушу биздин пешенебизге ушу жалгыз эле үкам бар. Ошолам бар болсун. Ушу бала чакасы менен апам капа болсо биз кошо капа болобуз. Эми ушунча балдардын ушу мына ызылдап эле кечетен бери жүрөбүз, билгизбей эле. Кече өзүм айтып кетейин, кече менин туулган күнүм болчу. Карап турсам эч ким айтпай койду. Кош майрам ошо мен апамдай болуша туулган күн өтөт деп кече кечке өзүм менен өзүм болуп жүрүп анан бүгүн чогуу тособуз деп. Энебиз эми жашоодо ар кандай кырдаалдар болуп калат. Бирде өйдө, бирде ылдый, кээде маанайы көтөрүңкү болсо, кээде түшүп калат, Ошондой мезгилде мындай кантип көңүлүн көтөрөсүздөр? Биз эми чынын айтканда эме бөлөк жашаган үчүн капа болгон убагын сезебиз, үндөй албай калабыз. Телефондон мындай короткий сүйлөп коет да. Ошол маалда настроение болгон болот да. Анан ошондо эле ийдейбиз, анан кийинирээк чалабыз, анан мындай эмесин текшерип турабыз да. Кыздар баягы кыз көп дегенде бири-бирибиз менен байланышып неме болуп койчу, сүйлөшүп койчу деп турабыз да. Ошондой эми бар турмуш болгондон кийин болот, баягындай кээде кызалат болот чөт да. Ошондо эле сүйлөгөн сөзүнөн байкап турабыз. Картайба көп жаша. Ай, жан апам. Ой, байлыгым апакем. Гүлдөй болуп элесиз, жашарып эле жүрөбүз. Жаш-жашсыз. Орубай аман жүр, ак жүрөк апакем. Ушул жерде тургандардын бардыгына бак берсин, өмүр берсин. Мен айтам. Жашыңызга жетели бизде. Кудай кааласа. Оорубаңыз, солубаңыз, эми Кудай буйрса, неберелердин тоюнда баш көз болуп туруңуз, Болуптур. Кудай буйрса ошол күндөргө жеткирсин, кол чабып коелу. Эми узаталы төрдө. Местаңызга өтө бериңиз. Кыял жорук аябай жакшы. Улук кичик дебейт, алыс жакын дебейт, тек аял бардыгына берешен.
Öte жақшы. Güye aldardı hem жақшы sıylaydı. Hiç güye ola munday dep aytpayt hiç kimge dele. Bir жақшы ele bolup jüröt. Biz öte sıylayız bu lejeniçi. Bu öte köp kırdı ayal. Kudulduk jağı dağı var. Bar joğundan bar, öz aytkanda Liboy jagынан bar. Biz kapı olganda uşul uyga gelemiz. Jengem kudul ayal da bizdi şart güldürüp neme jinpinibizin bari ketip kalat. Elde kaynene жоқ, misal üçün kebir üylerde жоқ kaynene. Bu hiç kimge okşaşpaydı bu katın. Okşayla hiç bu ayda жоқ bunday katın, toluk uşunday yok. Oyçay! Kampir taң atelekte tursaŋıla kıyqırat. Nanı tayar, mıçkıması tayar. Saat 8'de o adalat gel deydi. Ne oldu? Nan pıştı mıçkımağı deydi. Жалгыз эле уулу, жалгыз эле келини бар. Ошол жакшы аял үчүн ушул убакка чейин келин болуп келгенден баштап эле талаада иштеп жүрөт. Келет кампирдин 1-2 ай кызматын кылат, кайра кетет. Бизге окшоп кампир чалды бакпады да ол келинче. Бактылуу келин экен алчы. Сәлим эжей, кайнене жакшы ошон үчүн неме жакшы да. Келин менен бала ошон талаада жүрөт. Неберелердин баарын ушул чоңойтуп эле ушул күйөөгө берип, ушул окутуп, чокутуп эле ушул карап жүрөт. Күйөө бала катары дагы сиздерде мындай бардык нерсени ачык эле бетиңиздерге айтабыз, кандай? Çerez kızımın aytpayt, betke aytat. Жақсы көрөсүң, жаман көрөсүң aytat. Biz ошол нерсесин жақсы көрөбүз. O kızına işini örmüyorsun da çerez etsen. Kızlar var da ayakta, baldızlar var. Aşağı varıp sürüp geldi 3 ay. O sonunda geldi, bazen talay var başına rekel atıp. Onun en kızık zirmanı zakkanı. Sadıbek falan mendiri sağındım deyip, oşol este kalıptır. Dedem bana, o rekelligi. Güzel Sadıbek falan mendire sağındım deyip. Rahmatı şeyine, ömrümüz uzun bu. Дағы бала чакаңыздын небире чеберлериңиздин жайын көрүңүз эне. Ар дайым ошо жакшы дасторкон үстүндө бизге үлгү болуп жүрөрүңүз эне. Balasından artık görgönle balasının da. Uşu yerde çoğay öskönmün özü. Şu kamper meni çoğaytkan. Köp jakşı jaktарын көргөнмүн. Geç görüp ovkatынан sağırkı жылытмастан эч кургойбой чакырып өзү памдай мени тарбиялаган да. Биз болсо Салим энекебиздин коросунда турабыз. Азыр чеберелери бар экен да, маектешип коелу, сүйлөшүп көрөлүчү десек бизден качып атат. Бирөөсү бул бала. Атың ким? Бас. Жок, кетти. Экинчиси чебереси мына бул жакта казандын боюнда жүрөт, апасынын жанында. Койдон коркосуңбу? Ооба. Ооба. О, койду кармай аласың ба? Кармачы барып. Ой. Чурка. Кармайсың? Молодец. Жаш наристе экен. Ушулардын өмүрүн тилейбиз, буларга дагы узун өмүр берсин. Ылайым Салим энекебиз ушул небере чеберелеринин жанында балпыйган кемпир болуп сыйын көрсүн. Энеке, манайыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мен калла шүгүр ушунчалык эле. Сизди байкап атабыз да, ар убакта мында жайдары жүргөнгө, өзүңүздү чөктүрбөгөнгө, күлүп жүргөнгө аракет кылат экенсиз да. Мунун сыры эмнеде? Бул өзү мен карактерим ошондой да. Жаман көргөнүм деле жакшы көрүп коем. Жиним келгенде деле бирөө келсе сүйлөп койбойм. Сүйлөгүм келбей коет. Жиним келгенде. Ошондой, карактерим ошондой да. Небере чеберел, муналар чеберелер, мынау майдалары. Мынау чебере канча эсептеп берсем 25-26 чеберем бар. Кудайга шүгүр. 30. Мен чоңдорун неме кылбайм.
Алар эсепке кирбейт десеңиз. Олар эсептебейли. Баракелде эне. Кудайга шүгүр, мен калла шүгүр деп отурам. Өмүр таржымалыңызга токтолуп атабыз да, өмүр бейнеңизге. Канчанчы жылдары баш коштуңуз, өмүр жолдошуңузду биз маалымат алдык, ошол көзү өтүп кетти, эртеле депчи. Ушул тууралуу. Канчанчы жылы? 61-жылы баш коштук бейим. Ошо 61 жылы баш коштук, Кудайга шүгүр. 6 балалы болдук. Анан оонум ошо кайтыш болуп кетти, 80-жылы өлдү. Ошол 80-жыл кызым бар. Азыр Челенскийде. Ондан 5 баласы бар, Кудайга шүгүр. Акыркы кызым ошол. Булардан кичүү. Ошол. Мисалы, сизге окшогон чоң энелер менен баарлашабыз да, маектешебиз. Анан алар көбүнесе айтат да, чөгүп кеттим, өзүм жоготуп калдым ушу жолдошум өткөндөн кийин депчи. Анан ошол сиздеги энергия, сиздеги кубат кайдан пайда болду анда? Ушулардын кубаты да, балам, балдарымдын кубаты, кыздарымдын кубаты. Ушу балдарым чоңойсо, ушулар эр жетип, бактылуу болсо деген ой менен чоңойттум да. Уул кыздардын арасынан, балдардын арасынан сизге көбүрөөк мында байланышып турган бирөө бар болсо керек, а? Акыркы кызым көбүнчө. Ошол 80-жылкы кызым күндө салам айтып турат да. Кабарлашып турат ошол. Булар деле ошентет эми. Ошонун ичинен эң кичинеси жакшы көрүнүп калат да. Ошол жакшы көрүнөт, чын. Мисалы, уул кыздардан жашырган эч нерсеңиз жокпу? Мында ичиңиздеги мұң дартыңызды, кубанычыңызды тең бөлүшө бересизби, айта бересизби? Тең эле болушем. Жашырбайм буларга. Булардан жак. Ондой пейилим жок. Ачыгын эле айтып коем. Тетик жүргөнүңүздүн, мында узак өмүр сүргөнүңүздүн сыры билебиз, көп кыймыл аракеттерде, эмгекте. Анан ошол убакта көрүүчүлөргө айтпайсызбы, эмне менен көбүрөөк алек болосуз? Анткени көрүүчүлөрдүн арасында ушул энебиздин жашына жетсек деп тилек кылып аткандар бар да, ниет кылып аткандар бар. Кыймыл аракет кылам, мына тиргиликти кылайм, мынаны казам, мынаны чукуйм, мынаны алам десе эле болот. Тиргилик өтө берет ошон. Анан кылбайм, жата берем десе өзү билет ошон. Үчүн ооруйт, сыркайт. Ошол койлоодум бар, уйгалым жетпей калды. Буйду сатып ийдим. Торпок сүйрөнүм, өлүп калбайм. Онон көрө өлгүчө тиргилик кылайын деп. Россия аймагына дагы барып келди, ал жакта дагы айланып жүрүп келди деп атат да. Ал жакта кандай болду? Сизге жактыбы? Мага абасы жакпады. Балдарымдын үстүнө барып келдим, Кудайга шүгүр. 2 ай жүрүп келдим. Гүләс эле эжебиз айтып атат да, ал жака барганда деле жөнү отурбаптыр. Тиги домдун астында жатып калган гүлдөрдү дагы тикелеп, таяп, иши кылса өстүрүп дегендейчи. Эми баягы орустар болсо таштап коет экен да гүлүн. Жерге таштап койсо барып өйдө тургузуп, жип менен байлап, эми көрсүн дедим да, эми олар мынандай тебелебей жакшына өндүрсө болот экен. Тешени алып алып мыналарга гүл эккиле дедим. Олорду жатпагыла жазгамагал. Кар кетерим эле гүл эгип койгула деп үйрөтүп келдим. Бар. Кудай буйрса, кийинки барганыңызда көрөсүз. Ошо Кудай кааласа көрөм. Дагы кетким келип турат эми. Ар бир адамдын үмүтү бар да, жашоодон үмүтү бар. Сиздин ушул жашка келип, мындай келечектен эмнени үмүт кылып атасыз, эмнени план кылып атасыз? Мен келечекте эми ана жака барышты эле үмүт кылып турам азыр. Дөңгө барышты. Эч жака деле шашкан жокмун. Жетиş шашып атасызбы? Анан балдарым эсен болсун деп отурам. Мен ойлонуп калдым чынындачы. Сиз тамаш эретинде айтып атасызбы же? Ай эне. Что он сказал? Сырыңыз? Ооба, сырым эле. Замечательно, поразительно, гениально. Эми ошол балдарга, неберелерге тарбия бергенде, мисалы, эмнелерге көбүрөөк көңүл бурдуңуз? Ушу жакшы жүргөндөрүндө. Акыл эстүү болсун дейм. Ошон үчүн ошолорго көңүл бөлүп, бир белени албагыла, урдабагыла. Жакшына жүргүлө, ошол. Эми Кудайга шүгүр, ондойдон жок. Апам эми бир кем 80-ында өлдү. 80 жашында өттү. 81 кем 80-ында өлдү да. Эми апам жаштан өтүп кеттим, түзүгө эле жашайт окшойм деп үмүт кылып жүрөм.
Канча бир тууган болдуңуздар? 3 ul. Men özüm жалгыз кыздым. Жалгыз. Кыздан жалгызмын. Ошон үчүн Кудайым кызды берди мага. Сен жалгызсың деп. Ушуларды берди. Şu балдарды чоңоюп атканда, чоңой туруп атканда чейин, кимиси көбүрөөк кыйнады сизди? Кыйнаган жокпу? Жок, кыйналган жок. Ыйлап. Ана кыз кыйын кыйнаган мени. Окуйт эле да. Puldu azırak berip koysam ele puldu az berip koyun da öyleyt ele ошол. Ошол кыйнайт эле. Өзүңүздүн окуйм деген кыялыңыз орундалбай калган окшойт. Орундалбай калган. Мен орус тилди жакшы билет элем. Немеде? Анан кийин орустун балдары уруп коет деп окубай койдум да. Онда жинде экенмин онда. Анан эне сизди ошол коңшулар менен аябай жакын, жакшы сырдашат, сүйлөшөт деп айтып атат да. Мисалы, сиз башка жакта болгон учурда, өзүңүздү кандай сезесиз? Мисалы, Москвага барат экенсиз, башка уул кыздардын үйүнө айылчылап, айылдап барат экенсиз. Ошол мезгилде эң көп дегенде канча тура аласыз? 2 ай же 3 ай турам. Анан эле кайтам. Ой, кетпесем болбойт деп. Ошо кошуналарым hem сагынам. Баса беремде. Ошол болот. Азамат. Эне сизге ден соолук каалайбыз. Мындан аркы баягы үмүтүңүз өчпөсүн, оорубаңыз, соолубаңыз. Адамдагы эң чоң неамат бул ден соолук экен. Ден соолук берсин Кудайым, Кудай буйрса мына неберелер катар-катар биринин артынан бири эриш аркак болуп чоңоюп келип атыптыр. Ылайым ошолордун тойлорун өткөрүңүз, аларга батасын бериңиз, анан келиндер дагы чайын ичип калыңыз. Эми буйрса биз дагы жакшы тилек ниет кылып коелу. 100 жашка чыкканыңызда юбилейиңизге биз келип дагы кызматыңызды кылалы, Koyçebi dep koy. Bula bala çakalı bolgula. Kudayım önü ösüp silerama karşakar bolup nevre çevire kıvıra tıvıra görüp yürüyor. Amin. Allahu ekber. Aytkanыңыз келсин. Бүгүнкүдө жайдар жүрүңүз эне. Өзүңүздү капа кылбастан жакшы жүрүңүз эне. Ошентип бүгүн биз жаңы талап айылында болдук. Салим энекебиздин өздүк майрам менен куттуктап анын көңүлүн көтөрө алдык. Бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бул сюрприз!